Салам достор. Бул ирет мен Каракол шаарындамын. Каракол шаарында аэропорт жаңылануу башатында, бирок эми жакында өзгөрүп бар жакшы болуп кетет деген ишеничтебиз. Анында жаныбызда Виссарион Сталин турат бул жерде. Бүгүн мен Kia Mojave жөнүндө сиздерге кичине айтып берем. Kia Mojavени мен бизге белгилүү болгон Toyota Prada'сы менен салыштырып келем. Себеп дегенде, ошол маркада, ошол типтеги Kia'нын жаңы джиптеринин бири. Kia Mojave бул 2021 жылы жаңы чыккан машиналардан. Деги Kia'нын концепциясын айтып кете турган болсок, бул Түштүк Корея деп биз билип башында анча мындай көз ирменге албай келгенибиз менен 2017 жылдан баштап булардын машинага болгон концепциясы түп тармагы менен өзгөргөн. Ошондо булар дизайнын да өзгөртө башташкан. Деги эле машиналарынын чыгарган машиналарынын бүт барын жүргөн турганын толуктуу түрдө концепциясын өзгөртүп чыгышкан. Себебин бирден бири, албетте андан башка дагы себептери толтура, бирок бирден бири мен ойлойм, BMW'дан жетекчиликке көп адамдар ушу Kia'га көчүп келишкен. Азыркы учурда 2017 жылдан баштап Kia'нын вице-президенти, Kia'нын бул BMW'дан келген адам. BMW компаниясынын, немистердин компаниясынын эң негизги дизайнерлеринин бири Kia'га көчүп келген. Ошондон баштап негиле Kia'нын толуктуу түрдө өзгөрүп, анан ушундай рамник деп коет. Бул толук кандуу джиптерди да чыгара баштаган. Бул Kia Mojave бизге ушул жылы активдүү келе баштады. Азыр көчөлөрдөн, Бишкектин көчөлөрүнөн көрсөңүздөр болот. Анан кыскараак айтканда 2017 жылдан баштап Kia'нын толуктуу түрдө концепциясы толугу менен алмашкан. Ошондон баштап бизге көп жаңы машиналар келе баштады. Азыр Бишкекте Kia Mojavени көрө баштасаңыздар керек, ушул рамник деп коет, толук кандуу джип келе баштады. Бул деги эле дүйнө жүзүндө биринчи презентация болуп чыкты. Эми араң Бишкекке келе баштады, Бишкекте көп боло баштады. Популярдуулук ала баштады. Тең таймаш болуп, бизде эң популярдуу болгон элдик унаага айланган Toyota Prada менен тең таймаш боло баштаганын көрүп баштадым. Ошондуктан мен Кыргызстандагы расмий өкүлү Kia Кыргызстан борбору мага беришти. Ошол менен биз Караколго келдик. Эми тышкы дизайны боюнча биринчи айтып кетейин. Бизге кара унаа берди. Муну албетте бул үстүндөгү багаж салгычты өздөрү орнотуп коюшкан. Ошондуктан ал жок элестетсеңиздер болот. Бирок мындай да сатып алсаңыздар болот, абдан жакшы көрүнөт окшойт. Деги эле жаңы машина чыга баштаганда, жаңы дизайнерлер ойлоп чыга баштаганда, албетте баарына кызык болгону Kia'нын кебетеси дизайн. Kia'нын дизайнын бүт баары көбү сындап чыгышкан. Себеп дегенде, бул кызыкта кандай болсун, фарасы чоң экен, могу подфарниктери дагы кызыкта экен деп чыгышкан. Буга эмес, башка машиналар дагы ушинтип чыгышкан, бирок бара-бара баарына адам баласы көнө баштайт экен. Буга дагы адам баласы көнүп, кабыл алып, кайсы бир деңгээлде кайра бул сонун экен деп калышты да. Бул рамник кадимкидей төрт дөңгөлөгү жүргөн джип, тоо ташта жүрө турган джип. Көп машиналар жанагы пневмоподвескадан баш тартышкан. Пневмоподвескасы жок. Бирок жанагы драйв спорт, кадимкидей жолдо жүргөн эконом варианттары бар. Бирок эгерде айтып келе турган болсок, шаар ичинде көбүнчө 90% бул арткы дөңгөлөгү менен жүрөт. Керек болгон учурда алдыңкы дөңгөлөктөрү кошула баштайт. Демек, анда кеттик. Эми мунун сыртын көрдүк, ичин көрөлүк. Биринчи тиги жагында да бар. Могу буту коюп чыккан нерсеси бар. Бул эми мындай айыл жергесинде, могу адыр тоолордо жүргөндө, айыл жергесинде жүргөндө, шаарда жүргөндө бул керектүү оокат экен. Бутка подставка. Бирок бийик тоолордо, таштуу жерде жүргөндө подставка тоскоолдук кылат экен. Ошондуктан ошону карап көрүңүлөр. Албетте подставкасы бар машиналар бар. Бут койгучу жок унаалары бар. Бирок бут койгучу менен эгерде алам десеңиздер, анда бул жөн эле айыл жол, ушундай алыскы жолдордо, шаар ичинде ыңгайлуу. Бирок эгерде сиздер тоо ташка көп чыгам муну менен десеңиздер, анда менин кеңешим
бут койгучту албаңыздар. Башка джип болсо да бут койгучту албаңыздар, себептен ал тоскоолдук кылат экен. Таштарга тиет экен, ары бери чоң таштарда, кууш жолдордо жүргөндө ошол бут койгучтары тоскоолдук кылат экен да, аябай ыңгайсыз болот экен. Бул менин тажрыйбамдан сиздерге айтып атам. Эми ичи болсо, эгерде биз Toyota Prado менен салыштырып келе турган болсокчу, туугандар, ичи эми Toyota Prado караганда люкс. Toyota Prado билесиздер, өзүңүздөр, ал мындай могу жаңы концепциясы буюрса 23-жылдын аягында элге чыгарылып, анан 24-жылга бизге жаңы Prado келип калат экен. Балким анын ичи дагы ушундай болоттур. Бирок азыркы Prado менен бул 20-21-жылкы Prado менен муну салыштыра турган болсок, ички бүт салон жасалгасы албетте Kia'ныкы эми сонунда люкс вариант менен салыштырсак болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде эми баары бар. Толугу менен караңыздар, мондан эле билип койсо болот. Бүт кнопкалардын баары иштейт, бүт баары көрсөтүлгөн, ыңгайлуу. Бул жерде кол жөлөгүчү көлөмдүү. Жасалгасы абдан сонун. Анан мен мурда дагы буга маани берчү эмес элем. Бирок могу сиденьялары көрдүңүздөрбү? Бул жасалганы кожадан жасалып, териден жасалып, бирок аябай жакшы жасалганда, баары бир бизге кожа ыңгайлуураак экен. Мен мурда ойлочу элем, кожа кышында ысыйт, кышында муздак болот, жайында катуу ысып ыңгайсыз болот да, бирок жаңы машиналерде эми мунун муздаткычы да бар, жылыткычы да бар, ошондуктан эч коркпостон эле кожа алыш керек экен да. Анан эми оталдырсаңыздар, экраны абдан чоң, абдан сонун экен. Мынакей мен азыр эле алып туруп сиздердин көзүңүзчө бул жерде USB порту бар. Сиздердин көзүңүзчө муну киргизейин. Көп унаныкы бар дечи. Бирок мен мынакей Google картаны киргизип атам азыр. CarPlay өзүңүздөр билесиздер. CarPlay сонун. Мына абдан сонун көрсөткөн да, Google'дан дагы, эмеден дагы, жолдо баратканда дагы аябай сонун экен. Ыңгайлуу, караңыздар, мына каракол шагын көрсөтөт, ар кандай вариант кыласыздар. Анан абдан чоң да. Бул менче BMW'нун айрым экрандарынан дагы аябай чоң. Кооз, бул жери электро табло, сонарик табло бүт баары. Рулдардын баарында подогревы бар, жолду, линияны кармагычы бар, алдындагы машина кетип баратса көрсөтөт. Вообще сон. Люк буладыкы толугу менен болбойт экен, бирок кичинекей эле могу люгу бар. Биздики өзү багаж болгондуктан ал ачылбайт да көрүнбөйт, бирок муну ачып жаап кичинекей люк менен жүрө берсеңиздер болот. Эми кыскача айтканда, ички жасалгасы момундай. Сонун, туугандар. Артында 3 сиденья бар, багажниги жатат, жеңил көтөрүлөт, арты кенен, 5 киши батат, отурганда дагы абдан кенен. Дагы жакшы нерсеси, бул жерден отуруп, могу арткы креслого муну жылдырып отурса болот. Демек, артында отурам деген киши муну ары жылдырып, бери жылдырса болот, өзгөчөлүктүү. Prado'да мисалы, албетте мындай нерсе жок. Бул дизель, 3 куб, трассадан жүргөндө аябай бат, ыңгайлуу, машинаны ачканда, обгон жасаганда абдан жакшы экен. Мен бир эле нерсени байкадым, көнө албадым, мага азырынча балким көнүш керек болот. Бул токтоткучу тормозу катуураак экен да, басыш керек экен. Анан бирок регулировка кылыш керек го дейм, себептен аварийный торможение болгондо, ошондо аябай резко катуу токтой берет экен, дароо токтой берет экен. Ошол жери бар экен. Эми бага көнүш керек го дейм, бирок ошонусун эле бир мындай минус катары, жетишпегендик катары көрө алдым азыркы учурда. Көп айтып атат, бул мага да жазышат да, Kia Mojave жөнүндө стористерми чыгарганда айтат, бул катуураак депчи. Чынында эле ошондой бар экен, бирок анчалык катуу экени билинбейт. Бул жерде чынында эле мындай жумшатканга жакшы аракет кылышыптыр. Движогу, жүргөндө ходовойлору аябай жакшы жумшак экен. Бирок менимче чынында эле Prado менен жана GX 470тер кичине жумшагыраак болсо керек. Кичине, бирок айырмасы анча деле билинбейт. Ошондуктан мен муну айтып атканым аябай жакшы жазылгандыр. Бул шариктери азыр эми көп машинаныкы мындай болуп калган. Eco, Drive, Sport, Comfort 3
варианты бар. Мен комфорт менен жүрдүм. Анан бул жерде экраны аябай өзгөрүп турат экен да. Эки кылганда башкача. Эки кылганда башкача. Бул комфорт и спорттуку. Совсем таптакыр башкача. Ну, дизайн, графика сон. Достор, кеттик анда. Мен жүрүш жөнүндө айттым. Дизель болгону үчүн обгондогондо дагы, машина ашканда дагы абдан ыңгайлуу экен. Биз трассада да жүрдүк, тоо ташта да жүрдүк. Жеңил, жүрүшү сонун, орусча айтканда ход плавный деп коет да. Ар кайсы варианттарын айтып бердим. Мага көп катталуучулар кичине шумоизоляциясы ошол аксап келет, ичинде үндөр катуу болот деп айтат. Мен айтып кетмекчимин, балким ошондойдур. Бирок азыр көп унаалардыкы деле, люкс автолардыкы деле көбүнчө ошол жерден аксап келишет. Анан кошумча дагы мен таптакыр эле үнү жок айдайм дегендер кошумча албаса, ал албетте кошумча акча болот. Андан тышкары айтып кеткен бул кымбат баасы деп келет. Азыр бул базарда $55,000 үйдө болуп турат. Дейле Праданы муну менен тең мен салыштырып аткан Праданы айтып бергенде деле ал деле кымбаттап кетти, бул деле кымбат. Азыр тилекке каршы машиналардын баардыгы кымбаттап кеткен. Бүт унаалар кымбаттап кеткен. Кээ бир адамдар унааларын 2 жыл мурун сатып алган болсо, азыр ошол баадан дагы кымбат кылып сатып атканын көрүп атасыздар да, базар баасы себептен жалпысынан эле кымбаттап кеткен. Ошондуктан эми мисалы ким комфортту жакшы көрөт, ички жасалгаласын, салонун жакшы көрөт, ошол учурда рамник, джип кадимкидей эле толуккандуу джип алам, бирок ичин жасалгасы болсун десе, анда ушундай алууңуздарга кеңеш берем. Мага жактыбы Махави? Мага Махави, Kia Махави жакты чынында да. Жакшы, ыңгайлуу машина экен. Негизи өзүм мен джиптерден кетип атам ба, тоого чыкканда, алыска чыкканда гана джипке отурбасам, шаар ичинде мен жеңил машина дейм өзүм. Бирок эгерде джип жакшы көргөн адамдар болсо, мунун жасалгасы керек болсо 200-кадан дагы кем калбайт. Lexus'тагыдай эле бүт сонун кылып жасашыптыр. Сапаты боюнча айтыш кыйын, ходовойлору канчалык деңгээлде бат бузулабы же башка нерсе айтуу кыйын. Аны убакыт көрсөтөт. Бирок мен билгенден азыр мындай булардын сапаты аябай начар экен дегендерин деле уга элекмин, өзүм деле андайды көрө элекмин. Мен өзүм Kia айдай элекмин, бирок Kia айдаган жакындарым бар. Аларды көрүп атам, собственно эле айдап жүрүшөт. Балким бул Kia азыр жаңы концепциялык жаңы машина болгондуктан көп мындай бузулууга учурабайт. Бирок азыркы учурда, азыркы заманда баарыбыз да түшүнүп калдык го дейм. Эгерде машинаны жакшылап карасаң, кандай гана унаа болбосун, мен ойлойм, жана Кытайдын машиналары рынокты алып кетип атпайбы? Аны деле жакшылап карасаң, ал деле сага жакшынакай болуп иштеп берет. Мен ошентип ишенип, ошентип айдап келем да. Ошондуктан унаны жакшы карасаңыздар, ошо. Toyota Prada'дан катуураак деп келет. Балким авто сүйүүчүлөргө бул чынында эле балким билинеттир. Бирок мен айтып кетем, болушунча жумшатканга аракет кылыштыр. Балким кичине катуураактыр. Бирок аны мындай өтө эле автону сүйүп, өтө эле билген адамдар эле билбесе, мындай отурганда билбейсиң. Дизель абдан жакшы, движок угулбайт. Өзүңүздөр билсеңиздер. Азыр болсо движокторду дизель негизи жакшы жасап калышкан. Эч айырмасы жок да, көп учурда бензинден айырмасы жок. Мурункудай тарактаган нерсе жок. Андыктан дизель болгондуктан бул абдан экономдуу. Албетте абдан экономдуу. Ошондуктан эми мен Махавини алганга мындай кеңеш берет элем. Карай берсеңиздер болот, коркпостон. Бир гана нерсе мен айттым, жана кичине могу тормозум негедир катуурактай сезилди да. Жеңил эмес, катуурактай. Бирок мен таптакыр эле жакшы кармабайт го дедим эле. Жанагы аварийный тормоз болуп, бир жерге аңдыра келип калганда, катуу басканда, багы аварийный режим кошулабы билбейм, аябай мындай тык этип катуу токтойт экен да. Ошондуктан мындай байкап билиш керек окшойт. Жалпысынан ошо туугандар, Kia Махавинин турган турпаты, жүрүшү, салону ушундай. Караңыздарчы, ичи аябай сонун, керемет. Люкс машина айдап жүргөндөй сонун. Ошол эле учурда рамник джип айдап жүр.
багажниги аябай кенен экен. Запаскасы жок. Жерде үйлөткүчү бар экен. Көрдүңүзбү? Электрондук үйлөткүчү, эгер бирде болсо үйлөтүп жетип алганга. Анан эң негизгиси мынакей караңыздар, могу аркы орду оңой ачылат экен. Анан отура турган жери эгерде алып бара турган болсо 7 киши да, аябай кенен. Кичинекей балдар эле эмес, чоң кишилерге дагы абдан ылайыктуу экен да. Бирок анда албетте багаж кичинекей болуп калат. Бирок анын ордуна тиги үстүндөгү багаж бар да. Үстүндө багажга негизи көп нерсе атат. Биз көмүп калабыз да, лыжа салганга, сноуборд салганга деп. Бирок негизи мен да бир учурда жып айдаганда ошону колдонуп жүргөм. Акыр-чыкырдын баарын үстүнө салып койсоң, толгон токойдун баары ошол жерге батат да. Бирок эгерде мындай жөн эле өтөй турган болсо, албетте топ оңой. Үчүнчү да сиденьеси. Ушунусу аябай жакты. Беш азаматтар. Азамат экен да. Кореецтер кыйын.